Кыргызстандын жаратылышы ак кар көк музу спорттун кышкы түрлөрүн өнүктүрүүдө абдан ыңгайлуу. Өзгөчө Нарын облусундагы узакка созулган кыш, Ысык көлдүн тоолуу аймагы, Чүй, Талас, Чаткалдын тоолору лыжа спортчуларына машыгууга мүмкүндүк берет. Бизде көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында өлкөдөгү тоо лыжа базалары тууралуу айтып беребиз. Кыргызстандын аймагында жалпы 23 тоо лыжа базалары бар. Көбү Ысык көл жана Чүй облусунун тоолорунда. Бишкекке жакын базалар деңиз деңгээлинен 1500 метрге чейин жогорудан башталат. Тоо лыжа базаларынын басымдуусун жеке ишкерлер иштетет. Ошол эле маалда мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашып жаткандары да бар. Кыргызстандагы эң мыкты тоо лыжалардын сап башында Каракол лыжа базасы турат. Заманбап лыжа базасы Ысык көл облусунун Каракол шаарынан 7 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бишкектен ага жетиш үчүн 400 чакырымдан көбүрөөк аралыкты басып өтүү керек. Совет доорунда база СССРдин олимпиадалык курама командасын даярдоо үчүн колдонулган. Каракол лыжа базасы өзүнүн жаратылыш шартында уникалдуу лыжа курорту. База деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте, Тянь-Шандын боорлорунда кереметтүү ийне жалбырактуу токойлордун арасында жайгашкан. Лыжа тебүүнүн эң бийик жери 3040 метр бийиктикте жайгашкан. Базада үйрөнчүктөр үчүн трассанын узундугу 400 метр, жакшы тепкендер 3 чакырымдык жолго түшүшөт. Лыжа тебүүнүн сезону мында ноябрда ачылып, апрелге чейин созулат. Базадагы кардын калыңдыгы 1,5-дан 2,5 метрге чейин. Жыл сайын жүргүзүлгөн сурамжылоодо Каракол базасы КМШ өлкөлөрү арасында мыкты 3 тоо лыжа базасынын бири деп табылат. Эң бийик тоо лыжа базасы Төө Ашу. Ал деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан. Бишкектен 120 чакырым алыстыкта, Бишкек-Ош унаа жолунун боюнда жайгашкан. Төө Ашу лыжа базасы Кыргызстандагы эң мыкты жерлердин бири катары белгилүү. Айланасында ак карлуу тоолор, жеңил жел, тик бурулуштар бул жерде укмуштуудай пейзажды жаратат. Даярдалган трассадан алыс эч ким баса элек татаал жолдордон сноуборд тебем дегендер үчүн мыкты орун. Андай жерге жетүүгө тик учак жардамга келет. Бул өзгөчө сезимге чөмүлүүгө жана ак кар баскан тоолордун бардык кооздугун өз көзүңүз менен көрүүгө мүмкүндүк берет. Бул жерде лыжа мезгили ноябрдын аягынан башталып, марттын аягына чейин созулат. Кар жааган жылы сезон эки тарапка бир аз узартылат. Аз жааган жылы эңкейиштер декабрдын ортосуна чейин гана жакшы жабылат. Чоңкурчак лыжа базасы Бишкектен 30 чакырым алыстыкта Аламүдүн районунун Чоңкурчак айылында жайгашкан. Заманбап тоо лыжа комплекси. Жетүүгө оңой болгондуктан бишкектиктер арасында популярдуу. Ал жайгашкан жеринин кооздугу менен өзгөчөлөнүп, лыжа, сноуборд, чана тепкенге да жайлуу жерлери уюшулган. Жалгыздап үй бүлө мүчөлөрү же жамаат менен эс алууга, спорттук жана башка иш-чараларды өткөрүүгө эң ыңгайлуу жай. Комплексте балдар да, чоңдор да лыжа тебүүсүнө шарт бар. Трассанын максималдуу узундугу 10 чакырым. Зил тоо лыжа базасынын дагы бир артыкчылыгы Борбор кулаага жакындыгы. Бишкектен 35 чакырым аралыкта, ал деңиз деңгээлинен 1850 метр бийиктикте, айланасы кооз жайда орун алган. Андан 5 чакырым алыстыкта Кеңтөр мөңгүсү жайгашкан. Мөңгү деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте, ага унаа менен барса болот. Жакынкы келечекте Кеңтөргө чейин асма жол салуу планы бар. Бул ишке ашып калса, аймакта жыл бою лыжа тебүүгө болот. Бишкекке эң жакын тоо лыжа базаларынын бири Норус. Ал Кооз Аламүдүн капчыгайында деңиз деңгээлинен 1980 метр бийиктикте, Борбордон 35 километр алыстыкта жайгашкан. Норус базасынын тоо капталдары ар кандай татаалдыктагы жолдорду түзүүгө мүмкүндүк берет. Лыжа трассаларынын бийиктигинин айырмасы 250-300 метр. Бул лыжа жана сноуборд тебүү үчүн, ошондой эле спортчуларды даярдоо үчүн уникалдуу трассалар. Норус лыжа базасында 3 асма жол бар. Бирөө профессионалдар, ишенимдүү тепкен
лыжачылар жана сноубордчулар үчүн узундугу 600 метр жана 1600 метр болгон. Жаңыдан баштагандар үчүн атайын 150 метр узундуктагы өзүнчө асма жол, эң кичинекей балдар үчүн конвейер лентасы бар. Ошондой эле ар кандай татаалдыктагы жана узундугу 2000 метрге чейин же андан ашык жаңы жолдорду салууга болот. Орловка лыжа базасы Бишкектен 90 чакырым алыстыкта Орловка шаарчасында жайгашкан кооз жай. Ар кандай татаалдыктагы 9 трассасы бар. Узундугу 150дөн 2890 метрге чейин, бийиктиги 30дан 560 метрге чейин өзгөрүп турат. Жакшы каралган трасса үйрөнчүктөр үчүн да, профессионал лыжа тебүүчүлөр үчүн да ыңгайлуу. Актүз лыжа базасы Кичигемин өрөөнүндө Бишкектен 145 км алыстыкта жайгашкан. Актүздүн негизги артыкчылыктарын жолдордун мыкты сапаты жана техникалык жабдуулардын жогорку деңгээли кирет. База башынан эле толугу менен эл аралык стандарттарга ылайык курулган. Мында кар генераторлору, кар тазалоочу машиналар бар, жасалма жарык берүү системасы орнотулган. Бул жерде ар кандай деңгээлдеги 4 тоо лыжасы бар жана узундугу 700 метрден 1850 метрге чейин. Актүздөгү башталыштын эң жогорку чекити 2,5 чакырым бийиктикте жайгашкан. Ал эми эң экстремалдуу трассанын максималдуу эңкейиши 45%га жетет, бийиктиги 625 метр. Бул аймакка кар эрте түшөт, ноябрдын башынан апрелге чейин созулат. Өлкө боюнча 23 тоо лыжа базасы бар. Бүгүнкү күндө алардын 17си иштеп жатат. Жакында эле министрлер кабинети Ысык Көл облусунда Тамга эл аралык спорт комплексин жана Чүй облусунда Бир булак Жаңы тоо туристтик кластерин куруу долбоорлорун жактырды. Долбоор мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашырылат. Бир булак тоо туристтик эс алуу жайы Чүй облусунун Оруу-Сай капчыгайына курулат. Ошондой эле Алай Чаткал райондорунда да тоо лыжа базаларын куруу мүмкүнчүлүктөрү ар кандай деңгээлде каралып жатканы айтылып келет.